Алато 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулов алып барам. Саламатсыздарбы? Жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу жергиликтүү бийликтин ишин жакшыртуу багытында бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Бул ирет Союз Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн тажрыйба алмашуусуна шарт түздү. Программада тажрыйба алмашуунун максаты, анын келечекте тийгизүүчү пайдасы тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзунун директору Бектурган Орузбаев, Ош шаарынын номер 4 Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Нургазы Акматов жана Бишкек шаарынын мэриясынын экономикалык бөлүмүнүн бөлүм башчысы Адилет Малдыбаев. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы суроону Бектурган мырза сизге узатайын. Мына сиздер ушул бир канча убакыттан бери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жакшыртуу боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып келатыпсыздар. Бүгүнкү күндө кандай иштеп атасыздар? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу абдан активдүү иш алып барып атат десем болот. Бизде баарыңыздар билесиздер, 452 айыл аймагы бар, 32 шаар бар. 32 шаардын экөөсү республикалык маанидеги шаарлар, Бишкек, Ош, 12си областтык маанидеги шаарлар, анан 18и райондук маанидеги шаарлар. Анан 452 айыл өкмөтү, айылдык кеңештерибиз бар да. Биз эми мына ошол 484 муниципалитеттин ассоциациясы болгондуктан баарыбыз менен бирдей иш алып барабыз. Бүгүн мына жакшы иш-чара болуп атат. Экинчи күн кече баштаганбыз. Ош шаарынын мэриясынан 16 биздин кызматкерлерибиз келди, вице-мэр баш болгон делегация. Андан сырткары чүйдөгү шаарларыбыз, айыл өкмөттөрүбүз, Токмок, Кара Балта, Кант келип отурушат. Айыл өкмөттөрдө Петровка, Аламедин, Лебединовка. Бул жакшы иш-чара, тажрыйба алмашуу иш-чарасы да. Бул жерде баягы бизде жакшы кеп бар да, Кыргызда. Миң укканда бир көргөн артык дейт. Мына ошол келип, көрүп, өздөрү суроо берип, пикир алмашып, кызматташууну ушу күчөтүп, эмнеси артыкчылыгы бар экен Бишкек шаарынын, кандай жакшы жетишкендиктерге жетиптир, эмнесин алсак болот, мына ошол көп маселелер мына 2 күндөн бери азыр Бишкек шаарынын мэриясы көрсөтүп атышат. Мэриянын кызматкерлерине дагы ыраазычылык билдирем, Бактыбек Жапаровичка дагы, мэрине дагы абдан жакшы күтүп алышып атышат. Эми бул иш-чара 29-30-унда мына Ош шаары дагы тосуп алганы жатат. Бишкек шаарынан 20дай делегация барат. Ал жердеги жакынкы шаарлардан, айыл өкмөттөрдөн да чакырабыз, көрүп калгыла ушул эмнелери бар экен, жакшы жасагандай, кызматтарды кандай көрсөтүп атат. Ошонун жакшы иш-чара да. Бул ошол иш-чараларды биз көбөйтүшүбүз керекпиз. Жада калса биз союз башка өлкөлөргө алып чыгып, башка шаарлар кандай иш алып барат, элге кандай кызмат көрсөтөт, санариптештирүүсү кандай деңгээлде, мына ошол нерселерди көбөйтүшүбүз керекпиз да. Эмне себептен Бишкектен баштадыңыздар, Оштон чакырып? Эми кандай критерийдин негизинде Бишкек Ошто 2 жыл мурун деле өткөргөнбүз. Мындай тажрыйба алмашуу болгон. Азыр эми 2 жылдан бери пандемиядан кийин абдан көп өзгөрүүлөр болду. Санариптештирүү абдан баратат азыр тез. Анан Бишкек Ош шаары бул биздин локомотивдер да. Башка муниципалитеттерге, шаарларга, айыл өкмөттөргө бул алдыңкы биздин муниципалитеттерибиз. Мына ушул жердеги жакшы тажрыйбаларды башкалар көрүп, ошону жайылтышыбыз керекпиз. Эми бул жерде көбү катыша алган жок. Биз азыр бул иш-чаранын баарысында биздин социалдык тармактар аркылуу, биздин атайын электрондук порталыбыз бар, мыкты тажрыйба деген. Мына ошол жерге да алып чыгабыз. Эмнелер болду, кандай жаңылыктар бар экен, башкаларды ошол жерден жеткиликтүү мындай маалыматты жеткизген аракет кылабыз да. Чоң рахмат. Анда Адилет мырза, сиздер конок тосуп атасыздар да, кече баштаптырсыздар. Кандай тосуп алдыңыздар, эмнелериңиздерди көрсөтүп атасыздар? Жогоруда айтып кеткендей эле, Бишкек шаары ушул союзга мүчө болуп кирет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары биригишип ушул союзду түзүшкөн да. Анан
союз жөнүнө түзүлүп калып эле мындай кагаз түрүндө эле болбостон бүгүнкү күнү ошол бири бири менен пикир алмашуу, ой бөлүшүү, тажрыйбаларды көрүү маселеси көтөрүлүп, ошонун жыйынтыгы менен мына Бишкек шаарына коноктор чүйдөн оштон келип отурат. Албетте программа биринчи орунда түзүлгөндө ошол келе турган тарап кандай нерселерди көргүсү келет, эмне жаатын Бишкектен өзгөчөлүктөрдү алгысы келет, ошол маселенин үстүндө анан программа түзүлгөн да. Көчө күнү биздин мэрибиз Бактыбек Жапарович кабыл алып өзү анын жыйынтыгы менен биз жана экономика, финансы жаатында өзүбүздүн орусча айтканда презентацияларыбызды көрсөттүк. Муниципалдык мүлк башкармалыгы Бишкек шаарында мүлктү ижарага берүү маселеси кандай жүрүп атат, Бишкек шаарында цифровизация кандай болуп атат, андан тышкары жерлерге дагы бизден келген Оштон келген конокторубуз ошо барып көрүштү. Бул Бишкек шаарынын жол оңдоо башкармалыгы, Бишкек асфальт сервис деп айтылат, ал жерге барышты. Ошондой эле муниципалдык МАП, муниципалдык аймактык башкармалык экинчи ал жерге барып өзүнүн көрүшүп, жанагы кварталдык комитеттер, домкомдор менен кандай иш аракеттер болуп атат, Бишкек шаарынын мэриясында документ жүргүзүү кандай болуп атат, элге болгон социалдык кызматтардын көрсөтүүсү кандай болуп атат, ошол жаатында кызыктуу темаларда ой бөлүштүк, тажрыйбабыздан бөлүштүк. Бүгүнкү күнү ушул экинчи күн болду. Меймандарыбыз биз менен чогуу ошо шаардын түзүмдүк бөлүмдөрүндө көрүү, презентациялар менен иштерди жүргүзүп атышат. Абдан жакшы. Нургазы мырза, сиздер келип эмне өзгөчөлүктөрдү көрө алдыңыздар? Сиздердин жумушуңуздар менен ушул Бишкектин 4 акимчилик бар да, айырмасы бар бекен? Эмнеси жакты сизге? Эмнелерди өзүңүздөрдүн келечекте иш тажрыйбаңыздарда колдонсоңуздар болчудай? Биз Ош шаарынын мэриясынан Бишкек шаардык мэриясына мына 2 күндүк иш сапар менен келдик, тажрыйба алмашуу иретинде. Биз мына кечеги ошо Бишкек шаарындагы аткарып жаткан иштери, жетишкен жактары бүт баардыгын ошо презентация кылды, кече көрүп, бир катар таанышып, суроо жооптор болду. Биз өзүбүз кызыккан суроолорду берип, жоопторун алып, пикир алышуу жакшы болду кече. Анан бүгүнкү күнү ошол айтылгандай жана Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына бардык. Ал жерде дагы мына техникалардын өзгөчөлүктөрү, анан ал жерде негизинен алганда баягы завод өздөрүндө экен, өзгөчөлүктөрү. Ошол жаатында анан ошондой заводдорду биз дагы мына экинчи болгон Ордолу Ош шаарына курсак деген жакшы пикирлер болду. Андан кийин ДЭУ ишканасына келдик. Ал жерде да жана жол белгилерин жасоо, андан кийин сквер, парктарга жол четинде эс алуучу жанагындай отуруштарды мындай жакшы бир эмелерин кооз, анан сапаттуу чыгарылган өздөрү жасаган эмелер бар экен, ошолорду көрдүк. Ошондой эмелерди да жайылсак жакшы болот. Анан бул жерде кечээ бизге өзгөчө санариптештирүү боюнча жакшы колго алыныптыр бул жерде. Биз дагы эми ошо санариптештирүү боюнча дагы болсо колго алып жакшы иш алып барсак деген пикирлер болду кечээ. Анан азыркы айтылып кеткендей мүлк жанагы жерлерди инвентаризациялоо, бүт баардык маалыматтар боюнча да кечээ биз пикир алыштык. Бишкек шаарында мындай баардыгы жасалды дегенмен бизде мисалы чектешкен айыл өкмөттөр, райондор менен чектешкен жерлерде кээ бир жерлер анклавдар, ошондой проблемалар бар. Ошондойлор бир чечүүнүн жолдору боюнча пикир алыштык. Анан бүгүнкү күнү ошол дагы жанагы муниципалдык аймактык башкармалыктарга келдик. Ал жерде дагы суроо жооптор болду. Негизи мындай алганда ушул муниципалдык аймактык башкармалыктар дагы бир материалдык көйгөй болобу же бир жергиликтүү жашоочулардын көйгөйү болобу, ошондой көйгөйлөрдү өздөрүнүн деңгээлинде чече албаса, булар азыр акимчиликке кайрылат экен, акимчиликте мэрияга кайрылат экен. А бизде жанагы акимчилик деген жок да. Биз түздөн түз мэрия менен сүйлөшүп иш алып барабыз да. Сиздерден бюрократия азыраак турбайбы андай бул жагынан? Бизде мындай алганда жанагы бир ортодогу бир эме жок болуп атпайбы акимчилик деген. Анан
мындай иш алып баруу боюнча дагы бул жактагы бир катар эмелерин айтты, өзгөчөлүктөрүнү, бир катар ошол кирип тааныштык, көрдүк жеринде. Анан эми баягы 100 жолу кандан бир жолу көргөн артык дегендей, азыр жүздөшүп, бири-бириз менен сүйлөшүп, баарлашып, ошол кирген жерлерде дагы илинген жанагы бүт көрсөтмөлөрүнү салыштырып, мындай материалдык эмелерди дагы жасасак болот экен деген бир пикирлер болду да, жакшы. Сиздер мисалы үчүн жолдорду курууда билебиз да, Ош шаарында дагы аябай активдүү куруп атат, скверлер салынып атат, оңдолуп атат дегендей. Аны сиздер жеке компаниялардан аласыздарбы ошондо? Бизде азыр эми мен Манас-Ата муниципалдык аймактык башкарманын башчысымын. Мен өзүмдүн территориямда бүгүнкү күндө Салиева көчөсү боюнча ошондой бир чоң проекти болуп жатат бүгүнкү күндө. Эми азыр 55 миллион төгөрөгүндө болуп атат бул проекти. Бүгүнкү күндө ошо жолдорду кеңейтүү, жанагы тротуарларды куруу, ошол жерге элдер эс алуучу аянтчалар курулат, жаш балдар ойночу аянтча, ошо көчө башынан аягына чейин ошондой бир эл үчүн жакшы проект менен жасалып атат да. Эми мундагы акча каражаттары жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен, анан кошумча дагы бир мындай сырткы инвесторлордун жардамы менен атарылат да. Абдан жакшы. Бектурган мырза, сиз айтып кеттиңиз, буга чейин дагы мындай тажрыйба алмашуулар айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде дагы болуп келген деп. Анан жыйынтык барбы? Анализ кандай жыйынтыктарды көрсөтүп атат? Эми биз деген мына ушул жакшы бул механизм да. Өздөрү айтып аткандай, уккандан көрө барып бир көрүп алсаң, бул чоң эме берет да. Кандай кылсак болот, сурап, көрүп, тартып, эмесин алып алса. Айылдардын ортосунда дагы, айыл өкмөттөрүнүн ортосунда да мындай иш-чараларыбыз көп бизде. Башка долбоорлор аркылуу, мисалы, ийгиликтүү аймак деген долбоорубуз бар. Ал жерде атайын платформа бар, теңге тең деген. Айыл өкмөттөр менен бир райондон бир районго, же болбосо бир райондун ичиндегилер чогулуп туруп, биз кандай жакшы нерселер жасадык, кантип жасадык, мынтип жасасак жеңил болот экен, ушинткиле деп бири-бирине алмашат пикир. Бул батыраак проблемаларды, көйгөйлөрдү, маселелерди чечкенге түрткү берет да. Андан сырткары мен Бишкек Ошту чакырып кетмекмин. Эмне үчүн мына Бишкек Ошту биз алып атабыз эң биринчи? Булар деген локомотив, булар ошол эле Бишкек Ош жанындагы айыл өкмөттөргө, шаарларга да ошол кызматтарды көрсөтсө болот да. Муниципалитеттер аралык кызматташууну күчөтүшүбүз керекпиз. Мисалы бир эле асфальт сервис Бишкекти эле алып калбастан, тегерегине башка айыл өкмөттөр дагы өзүнүн кызматын көрсөтүп кетсе болот. Же болбосо бир чоң Бишкектеги мына чоң таштанды полигону бар. Мына ушул полигонго жанындагы 5-6 айыл өкмөттү шаарлардын дагы эмеси менен келишим түзүп туруп кызмат көрсөтсө болот да. Мына ушул жагында жайылышыбыз керекпиз. Бир райондо бир полигон түзүп туруп эле мына ошол жердеги 10 айыл өкмөттү кызматташууну бириктирип, күчүн топтосо, мына ошол жерде ошол кызматты жакшы аткарса болот да. Ошол жерге бир таштанды сортировать эткен бир мини завод куруп койсо болот. Бир полигон кылса болот. 10 полигон жасап, 10 эме жасагандан көрө бир жерге кылган жакшы да. Бишкек шаарында потенциал абдан чоң. Ошол себептен тегерегиндегилерге бунун эмеси сөзсүз тиет, жакшы сапаттары, жардамычы. Айыл өкмөттөрдө дагы бул райондук маанидеги шаарлардагы бири-биринин деңгээлдери бирдей эмелерде кызматташууну күчөтсөк болот. Ошого окшогон бизде абдан көп жакшы нерселер жасалып атат. Айыл өкмөттөрдө дагы, мэрияларда дагы, бирок ошону көрсөтө албай жатабыз. Ошого окшогон жакшы позитивдерди, жакшы жасалып аткан долбоорлордун баарысын чыгарып элге тааныштырып, көрсөтүп, позитивди баардык эмелерди чыгарышыбыз керекпиз да. Бул ушу сиз айтып аткан, мисалы, жана кызматташуулардын бардыгы биринчиден адамдын жеке мамилесинен дагы да, азыр анан көпчүлүгү маалыматта жок да, жарандардачы. Бир айыл өкмөтүнүн баягы бизде эми социалдык тармактарда баягы терс нерселерди чыгара берип, элдин баарысы баягы депрессияга эмеге кирип кетип атат да, бат кабыл алыпчы. Жакшы нерселерди да чыгарышыбыз керекпиз да. Президентибиздин дагы атайын ушундай сунуштамасы болгон. Позитивди көбүрөөк чыгаргыла, көбүрөөк көрсөткүлө. Жасалат дагы көрүнбөй калып калса, аны көбү билбей калат. Аны билишибиз керекпиз, аны көрсөтүшүбүз керекпиз. Элдерге ошо кантип ошол кызматты алабыз, кантип эме кылабыз. Мына кече Бишкек шаары жакшы эмени көрсөттү. Жана тез жардам боюнча, скорый помощьдордун эмелери, мисалы,
цифровизация автоматташтырылган, көрүп турат, каерден сигнал келди, каерге барыш керек, каерде канча жатакана бош. Мына ошол нерселер канча жарандарга биз кызматты жакшыртып, тездештирип бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошого окшогон көп нерселерди бири-биринен алса болот. Мына Ош шаары дагы жакшы айтып атышат. Бишкек шаарынын ичинде баягы мекеме ишканаларынын ортосунда дагы санариптештириптир, жакшы документ жүгүртүү боюнча, документ оборот абдан бат болот да. Бул дагы мындай жакшы тажрыйба өздөрүнө алып орнотура турган болсо, жакшы алдыга жылуулар тез жүрөт да. Мына ушул сиз айтып кеткен, мисалы үчүн бир мисал эле келтирип кеттиңиз да, ошо Таштанды полигонун, мисалы Бишкек айланасындагы Ала Мүдүн, Сокулук районунун айыл өкмөттөрү менен чогулуп курса, натыйжасы жакшы болот деп. Ушундай эле мисалы ишке аша турган мүмкүнчүлүгү бар долбоорлорду ишке ашырууда адамдык мамиле, анан таанышуу дагы жакшы таасир берет болуш керек. Сиздер ушундай бир жылуу мамилени дагы түзө алдыңыздарбы ушул тажрыйба алмашуунун алкагында? Ооба. Бул эми ушул иш аркылуу адамдар менен таанышып атабыз, баарлашып, сүйлөшүп, бири-бирибизден контакт телефондорубузду алышып, кандай көйгөйлөр болсо, мисалы Ош шаарында бизде бир көйгөй болсо, биз силерде Бишкекте кандай жасайсыңар ушуну деп пикир алышып, мындай оң жакка койгонго бир мындай жакшы эме болдук да. Макулдашуулар болду, сүйлөшүүлөр болду азыр. Мына 29-ында сиздер тосот экенсиздер Бишкек мэриясынан конокторду. Эмнеңиздерди көрсөтөсүздөр? Сиздер кандай артыкчылыктарыңыздар бар? Мисалы үчүн Бишкек мэриясына көрсөтүп, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен колдонсоңор болот деп сунуштай турган. Биз эми Ордолу Ош шаарынын өзгөчөлүктөрү болуп, эми Ош шаарынын ортосунда жайгашкан Сулайман тообуз бар. Ош шаарынын ортосунан агып өткөн Акбура дарыябыз бар. Мына бүгүнкү күндө эми түштүк жергесине барбагандагы атоолор болуш керек. Анан кээ бирлер үчүн жаңылык болот. Ошо Сулайман тоонундагы ичинде музей бар. Сулайман түбүндө Ош жибек жолу музейи бар. Ал жерде дагы ушу эски экспонаттар бар. Биз да кечээ бул жерде ошол музейлер менен таанышып, ичиндеги экспонаттар менен бүт эмелерди, эски буюм тайымдарды көрдүк. Бизде дагы ошо өзгөчөлүктөр бар ал жерде. Анан айтып өткөн жанагы Акбура дайрасынын жээгине дагы ушул юго-восток жагынан ошол центрге каратып жакшы эмелер жасалып атат да бүгүнкү күндөчү. Дарыянын жээктерин бекемдөө, анан ал жерге өзүнчө жанагы велосипед тээп жүргөнгөргө отдельный, анан жүргүнчүлөр, жашоочулар жүргөнгө, эс алуучуларга жакшы шарттар түзүлгөнгө чоң проект жасалып атат. Ошондой эле жана мен айтып өткөн Салива көчөсүндө бул эми союз таркагандан бери ал жерлерде эч кандай бир мындай проект иштеп же бир жакшыртуу максатында бир иштер болгон эмес да бүгүнкү күнгө чейин. Эми ошо бир чоң проектлердин негизинде жашоочулар үчүн, айрыкча мына көп кабаттуу үйдө жашаган жашоочулар үчүн балдары ойногонго жакшы, өздөрү эс алып отурганга, шаарга келген коноктор үчүн жакшы шарттар түзүлгөнгө иш аракеттер жүрүп атат да бүгүнкү күндөчү. Анан эски курулган домдорду сыртын жана актоо, сырдоо, фасад иштери уштурулуп атат. Бул дагы мындай шаарга көрк берет экен. Андан сырткары дарактарды жанагы актоо, сырдоо, бутоо иштери, жагышы декоративный дарак өсүмдүктөрүн өстүрүү, ошондой бизде иш чаралар болуп атат. Бизде эми Ош шаарга таандык бир өзгөчөлүктөр көрсөтөбүз барган. Бишкек шаарына барган. Абдан жакшы. Адилет мырза, сиз айтып кеттиңиз, ошол биздин программа алдын ала эмнелерди көрсөтсөк болот, эмнелерди алмашсак болот деп, ошонун негизинде түзүлдү деп. Анан сиздер эмнени күтүп атасыздар Ош мэриясынан? Туура суроо болду. Бүгүнкү күнү биз алдын ала программаны уже түздүк. Эми Ордолу Ош шаарыбызды андан эң эле өзгөчөлүктүү, мындай үйрөнө турган нерсеси жагы деп койсок, бул тазалык жагы, көрктөндүрүү, бактар отургузуу ошол жагы да. Анан мына бүгүнкү күнү айтып кетишти, жана Акбура дарыясынын четтеринде көрктөндүрүү, баягы салуу иштери жүрүп атат. Биз ошондо программага кошуп, ошол жаатында иштерди алып барсакпы деп, жана делегацияны ошол коммуналдык мекемелерди көбүнчө ошолордо коштук да, барып көрүп, баягы
алмашуу, тажрыйба алмашуунун үстүндө иш алып барып келсе деп. Анан дагы кошумчалап кетет элем, мына Бектурган мырза да жакшы айтып кетти. Бизде Бишкек шаарындагы мекемелердин баары муниципалдык мекемелер, бул орусча айтканда хозрасчетный деп коюшат. Алар Бишкек шаарынын бюджетинен эле бөлүнгөн акча менен эмес, өзүлөрү дагы баягы мындай түп нускасы хозрасчетный деген өзүн өзү багуу, өзүн өзү табуу да. Бүгүнкү күнү кандай гана кардарлар болбосун, кайрылышса, алар ошол келишимдин негизинде иштерди алып бара беришет. Ошону да кошумча коеюн деп. Сиздерде бул боюнча кандай иштейт? Бизде деле бардыгы ушу Бишкек шаарындагы эле муниципалдык ишканалар. Анан кээ бирки хозрасчетный ишканаларыбыз да бар, өзүнүз делеген. Мындай жактарынан салыштырганда окшош эле. Мындай мисалы үчүн бири-бириңиздер менен жанакы айтып кетпедиңизби, санариптештирүү программасында калса болот экен, маалымат алмашуу боюнча ушул жактан да кызматташса болот деп. Анан ушу көрктөндүрүү, тиги шаарды таза кармоо, оңдоодон башка дагы бир кызматташууну же болбосо мындай тажрыйба алмашууну бири-бириңиздерде колдонууну көрүп атасыздарбы? Кайсыл багыт боюнча? Эми бүгүнкү күнү биз баягы өзүбүздүн тажрыйбабызды көрсөтүп кеттик. Орусча айтканда век цифровизация болуп атат. Бүгүнкү күнү бизде Бишкек шаар мэриясынын астында муниципалдык ишкана түзүлгөн, центр цифровых технологий деп коет. Мына Оштон келген делегаттар баардыгы көрүштү. Аны бүгүнкү күнү айтылып кеткендей Бишкек шаарынын түзүмдүк бөлүмдөрү, борбордук аппараттары баардыгы баягы оптоволоконный система менен бир түзүм болуп кошулганда, жалпы уюштуруу иштери, жанагы кагаз жүгүртүү иштери бүгүнкү күндө электронный документооборот болуп калган. Ошол жагын көрсөтүп бердик. Эми ошол жагынан баягы көрүп тажрыйба алмашса болот деген маселе да. Сиздер ушунду мына кагаз менен иштөөдөн таптакыр баш тарттыңыздарбы? Бизде кагаз менен эми элдер келип баары бир арыз муңун жазып кетишет экен. Бирок анын баары автоматиздаштырылган да. Бүгүнкү күнү АИСО деген программа бар. Кандай гана кайрылуу болбосун, ошол программага катталат дагы. Бизде түзүмдүк бөлүмдөрдө мэриянын аппаратында электрондук түрдө ишке ашат. Анан эми баягы чоң шаар, кичи шаар деп айтканда болбойт да. Бүгүнкү күнү кичи шаар болсо дагы, кичинекей айыл өкмөтү болсо дагы, аларда бир өзгөчөлүктөр болуп калышы мүмкүн. Биз билбеген, биз көрбөгөн. Ал жагынан дагы баягы тажрыйба алмашуу үстүндө иш алып барсак болот. Ушул мисалы документ алмашууну санариптештиргениңиздер канча каражат кетирди? Анан ошол иштеп баштагандан кийин, мисалы үчүн, могул кагаз иштерине деле көп каражат кетет да, негизичи канча үнөмдөй алдыңыздар? Азыр канча үнөмдөгөн боюнча менде маалымат жок экен, бирок мына 2 жылдан бери биз муну ишке ашырып келатабыз. Жакшы эле үнөмдүү болду. Анан мурун баягы тендер маселеси ар бир түзүмдүк бөлүм өзүнчө өткөрчү. Азыр бизде централизованный болуп калган, борбордоштурулган. Бир эле тендер өткөрүү менен ошол эле мисалы картридждерди заправкасы же болбосо компьютерлерди сатып алуу же болбосо аларды баягы услугасын жана көмөктөшүп иштерди алып баруу, бул баары борбордоштурулган дагы. Анан көлөмүнүн чоң болгонуна байланыштуу бизге арзанаак түшүп атат да. Бектурган мырза, алдыда дагы кандай иш чараларыңыздар бар? Алдыда эми бул бир эле тармак. Биз 484 муниципалитет менен өтө көп багытта иш алып барабыз. Көйгөйлөр абдан көп. Анткени региондордо мына өнүктүрүү, алардын бюджеттерин көтөрүү, кирешесин көтөрүү боюнча көп жумуштарды алып барышыбыз керекпиз. Жерлерди трансформациялоо боюнча, мисалы сууга суу, жайыт болобу, таза суу болобу, айылдарда абдан көп да маселелер. Бул бир тармагы ушул тажрыйба алмашуу. Бул жерде бири-биринин чын айтканда кээ бир айыл өкмөттөр абдан жакшы жасаган жетишкендиктери бар да. Шаарларда жок нерселер бар. Аларды көрүп бири-бирине пикир алмашсын, ошо үйрөтсүн деген жакшы эмебиз да. Эмесе кантип жасадың, ошоно канча акча кетти, сметасы кандай, документи кандай деп кыйналышат. Ошон үчүн азыр биз электрондук портал жүргүздүк, мыкты аймак, мыкты тажрыйба деген. Ошол жерге да бүт баарын киргизебиз. Баардыгы ошол жерден алса болот.
ким бул долбоорду кантип жасады, канча акчасы кетти, документтеринен бери киргизебиз. Мына ошондой бири бирибизге бөлүшпөсөк өнүгүү болбойт. Андан сырткары биз мына ойлоп атабыз, эми башка ассоциациялар менен дагы эл аралык деңгээлде да иштер жүргүзүшүбүз керекпиз. Мисалы Бишкек, Ош шаарларын, башка шаарларды чет өлкөдөгү шаарларга апарып көрсөтүшүбүз керекпиз да. Буларда кандай жүрүп атат? Биздин мамлекетке окшош шайкеш келген мамлекеттерди көрсөтсөк болот, Прибалтиканы көрсөтсөк болот. Алматы мисалы Казакстанда, мына Өзбекстанда деле, мына Тажикстанда деле чоң өзгөчөлүктөр бар. Булардын башкаруу системасы башка болгону менен эл ошол эле, кызмат көрсөтүү ошол эле. Санариптештүү аларда да жүрүп атат. Башка Европа мамлекеттерине, Турция, мына Корея, Кытай мамлекеттерине да алып чыгып көрсөтүшүбүз керекпиз. Ошондо биздин кызматкерлер сыртка чыгып көрө турган болсо, ошондо абдан чоң мындай стимул, мотивациялар пайда болот. Алдыга жылууга чоң мындай түрткү берет да өнүгүүгө. Сиз айтып кеттиңиз, ушу сиздердин союзга Кыргызстандагы бардык айыл өкмөттөр, анан бардык шаарлар кирген. Мүчө болуп кирген. Анан бардыгы активдүү иштеп, ар бир долбоорлоруңуздарга катышып атабы? Биздин ассоциация 96-жылы президенттин жарлыгы менен түзүлгөн, устав ошондо бекитилген. Бүгүнкү күндө 25 жыл болуп атат бизге. Эми көп ортодо жакшы иштеген учурлар болгон, токтоп калган учурлар болгон, бирок азыр мына акыркы 3 жылда биз активдүү, өтө чоң активдүү эме менен иштеп баштадык. Бардыгы кирип өзүнүн мүчөлүк акыларын төлөшөт булар бизге. Анан ошого түшкөн акчага биз ушундай чоң иш-чараларды уюштурабыз да. Анан бизде чоң консультативдик юридикалык чоң жардамдар жүрөт. Бизде мессенджерлерде, группаларда бардыгы отурушат. Ал жерде күнү түнү биз 20-30 суроолорго ар дайым жооп берип турабыз. Азыр жаңы шайланып аткан депутаттарды окутуу боюнча чоң жумуштарды аткарышыбыз керекпиз. Мына 8286 экен депутат мына азыр жаңы келип атат. Аларды окутушубуз керекпиз. Ал боюнча бизге мына донорлорубуз көп жардам берип атат. Азыр айыл өкмөттөр, мэриялар ар бир өзүнүн бюджетинде 1%-тен кем эмес акча караш керек. Окутууга, өзүнүн кызматкерлерин, депутаттарды окутууга караса, биз ошону окутууга өзүбүз дагы жардам беребиз. Эксперттерди алып келип, мына ошого окшогон көп жумуштар бар алда. Мисалы үчүн анча бай эмес отурган айыл өкмөттөр дагы көп да бизде, дотацияда отурган. Алар менен кандай иштешесиздер? Бизде 83% дотацияда отурат. Биз ал боюнча ошол дотациядан чыгаруу жагын чечишибиз керекпиз. Азыр өкмөт менен премьер-министр менен жолукканда да биз ошол суроолорду коюп атабыз. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттин кирешеси 5% түшүп калды. 90% бул мамлекеттик органдарга кетип атат киреше. Мына ошонун кирешесин көбөйтүү жагын карап чыгышыбыз керекпиз. Аларга дагы членский мына мүчөлүк акыларды төлөгөндө биз кызматтарды бекер көрсөтөбүз. Консультация жактан, мына тажрыйба алмашуу эме жактарынан мына азыр дагы көп чыгымдарды биз ошол союз аркылуу чечип берип атабыз да. Сөзсүз түрдө биз ал дотацияда отурган айыл өкмөттөрдү карабастан ал жагын жардам береби бербейбиз, сөзсүз жардам беребиз, алар менен иштешебиз. Чоң рахмат, анда ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздер болсо Ошто жакшы тосуп алыңыздар, жакшы жактарыңыздардын баарын көрсөтүңүздөр. Сиздер жакшы барып келиңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-тин түз эфиринен кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жакшыртууга багытталган тажрыйба алмашуу долбоору тууралуу жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзунун директору Бектурган Орозбаев, Ош шаарынын номер 4 Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Нургазы Акматов жана Бишкек шаарынын мэриясынын экономикалык бөлүмүнүн бөлүм башчысы Адилет Малдыбаев менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Пусурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.